Саламатсыздарбы, гүл сүйүүчү айымдар, амансыздарбы? Бүгүн мен сиздерге комментарияга келген ошол герань гүлдөрү туурасында көбүрөөк келиптир. Ошол туурасында мен сиздерге айтып берүүнү туура көрдүм. Герань гүлдөрү азыркы учурда өзүңүздөр билгендей абдан көп сорттор абдан көбөйүп кетти. Мурда биз билген чоң энелерибиз, апаларыбыз өстүргөн зональная герань азыр модадан калды. Мындайча айтканда азыркы учурда селекционерлер абдан көп гераньдын түрлөрүн, ар кандай сортторун, түстөрүн ойлоп аябай кымбат баада сатышып, сатыкка чыгарып атат. Анан бунун минус жагын айтсам, ошол көп шактабайт экен. Мындай качан ошол кесмейинче өзүнө мындай отургузуп көбөйтөйүн десең анча бутактабайт экен да. Ошол минусун байкадым. Андан сырткары негизи эле гераньдар эмне үчүн көп саргайып атат, өзөгү слабый болуп атат, гүлдөбөй атат деген комментарийлер көп келиптир. Эмне үчүн слабый болот? Себеби герань гүлү ысыкты, жылуу жерди жактырган үчүн ошол салкын, күн тийбеген терезелерде турган гүлдөрүбүз ак өзөк болуп өсүп кетет дагы, өзөктөрү абдан слабый болот, гүлдөгөндө да гүлү жакшы болбойт. Ошол үчүн гүлдөрүңүздөрдү жылуу терезеге коюуга аракет кылыңыздар, айрыкча герань гүлдөрдү. Бул гүлүм да ошол бир тарап болуп өсүп атат. Бул да ошо сортовой герань болчу. Анан ошол азыр ошол башын кесип коем, муну кесип сууга эле салып коем мен негизи. Азыр баардык гүлдөрдү чырпык тексеңиздер дагы бүчүрлөй турган мезгил. Мен негизи ушундай мезгилде топуракка эмес, сууга эле салып коемун. 15 күн, 20 күндүн ичинде аябай жакшы тамыр чачып, андан соң топуракка ошо субстратка отургузуп алам. Жеңил, топурагы дагы абдан жеңил. Андан кийин ошол жакшы топуракка отургузсаңыздар бат эле тамыр алып жайлайт. Бул ушу эки жеринен бутон кармаган болчу, анан мен алып салдым. Себеби азыр гүлүм кичинекей, өзү детка да. Андан көрө ошол кичине өзөктөрүн жооноюп, кичине шактасын, андан соң гүлдөгөнгө жетишет деп ошол эки жеринен чыккан бутонун гүлдөтпөй эле алып таштаганмын. Азыр ошол жеринен кесем мен. Кесип үстүн очеренковать этип алам. Андан кийин ылдый жагы дагы өзүнчө уктап аткан почкалар ойгонуп, дагы шактап гүлүбүз дагы кооз болот. Эмне үчүн герань гүлдөрүбүз, айрыкча ушу сортовой гераньдар көп саргаят? Жана негизи эле гераньдар туурасында айтайын. Саргайганда негизи бир канча факторлор себеп болушу мүмкүн. Топурагы жакшы болбой калышы мүмкүн. Абдан катуу болсо дагы билесиздер, эми тамыр деген назик да, гүлдөрдүн тамыры бул дарак эмес. Өтө ылдый кете албайт, жакшы өсө албайт. Ошол тамырлары дагы кысылгандыктан ошол саргайышы мүмкүн. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор болсо ошол гүлүбүзгө минералдык азыктар жетпеши мүмкүн. Тоон эле топурагына, ак топуракка отургузуп салсак, ошондой көрүнүш байкалат да. Андан кийинки факторлор эмне түрткү болушу мүмкүн саргайышына дагы бирден себеп бул ошол эски жалбырактар. Жалбырактар дагы вечно турбайт да булар. Ошол какой-то момент өздөрүнүн эмесин аткаргандан кийин, жумушун булар саргайып баштайт. Аны эч кандай дары азыктар менен дарылап, аны кайра жашыл кыла албайсыздар. Аны бир гана ошол жулуп эле алып саласыздар, башка вариант жок да, мындайча айтканда. Андан кийинки факторлор ошо төндөгү ошо сөл жандар дагы ошо влиять этиши мүмкүн ошол саргайышына. Себеби сөл жандарды билебиз, ошол бир личинка таштаганда абдан көп таштайт экен. Андан сырткары алар ошол топуракты иштеп чыгат да, билебиз. Анан топуракты иштеп чыкканда топуракта минералдык азыктар калбагандан кийин ошо гүлдүн тамырына өтүп, ошо саргайтып, ошол да гүлүңүзгө зыян тийгизет. Топурагыңыз чакасына толуп калса дагы гүлүңүз бат-баттан суусап саргайып, уже бүт тамыр каптап калган болот. Ошондагы сөзсүз түрдө ушул мен айткан нерселерди дагы
өзүңүздөрдүн гүлдөрүңүздөрдөн байкаштырып көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө гераньдардын эмесин местасы бул ошо жылуу терезе, күн тийген терезелерге койсоңуздар абдан жакшы өсөт. Же болбосо сыртка эшикке дагы отургузсаңыздар абдан жакшы өсөт. Себеби эртең саратан дагы отургузуп албаңыздар, азыртадан баштап отургузуп, азыртадан герань гүлүңүздөр ошол сырткы погодага адаптация болгондо гана бир сыйра саргая чыкканда жаңы бүчүрлөр чыгарып абдан шактайт. Сыртта герань абдан жакшы өсөт. Негизги мен айта турчу нерселер ошол. Эгер кантип түбүндө союлжан, эми мондай покупной топурактардан союлжан деле чыкпайт, бирок үйдөгү биогумус жана башка топурактарга көңдүн малдын кыгына отургузсаңыздар ошолордо союлжан пайда болот. Аны кантип билебиз десеңиздер, ошо чаканын түбүнө тарелкасына майда болгон топурактар түшүп калат. Ошондо билсеңиздер болот түбүндө союлжан бар экенин. Бул ошол мендеги бул гераньым аябай шактап кеткен. Шактабай эле, наоборот шатайт этип мындай бир эл түбүндө жалбырактар калбай калганда, анан ошол видеонун негизинде сиздерге көрсөтүп, көбөйтүп коеюн деп чечтим. Ошол бул өзү негизи экөөсү тең черенок, кичинекей, бир 3 айлык болгон гераньдар. Ошонун түйүлөрүндөгү жалбырактарын алып салабыз. Мына ошол мен көрсөтүп аткан жерлерден, ошол жалбырак алган жерлерден ошол тамыр чыгарат. Мен буларды сууга эле салып коемун. Эгер сууда дагы кирип кетип атса, сиздер активированный укл деген ошол аптекада сатат. Ошодон бир таблеткага салып стаканга, анан ошол черенокторду салсаңыздар ирибей жакшы тамыр алат. Бул жерде почкасы ойгонуп келип атыптыр. Мен сиздерге видеодо көрсөттүм. Ошол ойгонуп жалбырагы чыгарганда анан могу эски жалбырагын алып салам. Азыр фотосинтез процесси жүрүш керек буда. Ошол себептен бул бир жалбырагын калтырып койдум. Негизги гераньдар туурасында өз билгенимди айттым. Азыр уже активно өсүп баштады. Гүлдөрдүн баардыгы өтө көп сууга бай. Аны эми баарыбыз эле билет болушубуз керек. Ошол нымдуулугуна карап сугарып жүрөбүз герань гүлдөрдү, негизи эле баардык эле гүлдөрдү. Бул гүлдү дагы ушинтип башын кесип таштадым, шактасын жакшы өссүн деп. Анан могул ошол жерден чыккан эмелерин, шапка сыяктуу болгон эмелерин ошолордун дагы алып салабыз. Эми бул жеринен дагы ойгонуп келип атыптыр. Эми бул жактарынан дагы боковой почкалар ойгонуп, Кудай кааласа жакшы гүлдөгөндө да сиздер менен бөлүшөмүн. Негизи мынагы видеону карасаңыздар, герань гүлдөрү көлөкө жерде турган. Ошон үчүн жалбырагын өзгөртүргөн. Карасаңыздар, хлороз болуп кеткенде күндүн жетишсиздигинен да болуп калат кээдечи. Аябай жана сырость көп болуп калса, нымдуулук көп болуп калса, жакшы күндөн энергия албаса, жалбырактар ушинтип өзгөрүп кетет. Ошол себептен сөзсүз түрдө герань гүлдөрүңүздөрдү ошол күн терезеге коюуга аракет кылыңыздар. Сөзсүз түрдө кесип туруңуздар. Кескенде гүлүңүздөргө форма бересиздер, стресс болот, гүлдөбөй жаткан гүлдөрүңүздөр гүлдөйт. Чочутасыздар да мындай жаткандачы. Ошондо анан гүлдөрүңүз гүлдөп сиздерди кубантат. Анан кийин гүлүм гүлдөп атат эле деп 2 метр болгонча жөн койсоңуздар, гүлүңүздөрдүн көркү жок болуп калат, туугандар.